Мырза министр, менин биринчи суроом. Азыр эле сиз жооп бердиңиз жана Иванов боюнча сот болуп атат ал жакта деп. Биз ошол авиабазага барганда мен жана генералга ушул суроону бергем. Ал айткан соттолгон жок, ал тиги жөн эле гражданкада жүрөт деп. Вот ушул боюнча бир тактап берсеңер, ушу Иванов боюнча, анан жана эки студент кыз боюнча кандай иштерди, чараларды көрдүңөр? Биздин МИД аркылуу, биздин өкмөт кандай чараларды көрүп, эми келечекте соттолобу ошол аткан салдар же соттолбойбу? Сиз билбейсиз да, соттолбойбу. Так, экинчи суроо. Биз айтып атабыз, барыбыз эле ошо Америка бизге акча берип атат, 17,5 миллион жылга төлөп атат деп. Вот ушул төлөп аткан пайдасы, силер зыянын эсептедиңерби? Бул экологический ущерб, адамдар өлүп атат, канча миллион сом, миллион эмес, может быть, миллиардтар. Вот экологический ущерб канча болду ошол жерде? Мындай да, сиз министрсиз да, туурабы? Анан жөнөкөй бир этика болот да. Адамдар орусча сүйлөсө, сиз орусча жооп берсеңиз туура болот да. Адамдар кыргызча сүйлөсө, сиз кыргызча жооп бериш керек. Сизге американец келип, американча сүйлөп атса, сиз эмне ага орусча жооп бересизби? Ошон үчүн кыргызча жооп берсеңиз. Мен дагы бир суроом, биз жанагыл ошо Америка келсе, ганс ачылса, анан кийин тиги Афганистанда токтотобуз деп сүйлөшүп өтүп беле. Ошон үчүн киргизгенбиз да буларды. Сиз акыркы күнү билесиз, бүгүнкү күнү ошо ганс келгенден кийин ошол Афганистанда наоборот жанагы наркотикка 5-6 эсе көбөйгөн да. Ошол наркотиканы булар самолет менен өздөрү ташып кетпейби? Булар самолетун текшергенге биздин мамлекетте укугу барбы же жокпу? Укугубуз жок. Наркотик ташыса деле, проституткалар ташыса деле текшербейсиз да? Текшербейбиз. Жакшы. Эми азыр кечээ телевизордон көрдүңүз, Өзбекстанга келип кетти, оборонадан, США-ныкынан. Азыр эми өзбектер уруксат берип койсо, биздин мамлекет менен Өзбекстандын мамлекетинин байланышыбыз начарлап кетпейби? Сиз ушундан коркпойсузбу? Мен коркпойм, начар болуп кетпейт. Эми бул мыйзамды колдойбуз, Американын кетишин биз да каалайбыз. Кетсе, бизде дагы тынччылык болот, коопсуздук болот Кыргызстанда.